Жарандардын төрөлүшү тууралуу тарыхка кыскача кайрыла турган болсок, Кыргызстандын 5 миллионунчу атуулу 2002 жылы төрөлгөн экен. Жалпы эл күткөн наристе болуу бактысына ээ болгон каарманыбыз азыр 13 жашта, ал Тынчтыкбек Курамаев. Ал эми 4 миллионунчу жараныбыз Каныкей Кайыпова, ал мындан 30 жыл мурун туулган. Кийинки программада тагдырдын тандоосуна туш болгон ушул эки каарман тууралуу сөз болот. Ушул квартираны 13 жыл мурун алганбыз. Балам 3 ай болгондо. Кыргызстандын 5 миллионунчу жараны жарык дүйнөгө келгенде мамлекет тарабынан мына ушул 3 бөлмөлүү үй берекке берилген. Буга чейин ижара акысын төлөп батирде күн кечирген үй бүлө үчүн баардыгы күтүүсүз болгон. Больницага барганда эртең менен уккам ушундай Кыргызстан бүгүн 5 миллиончусу төрөлөт депчи. Анда элестеле алган эмесмин да, жаным кыйналып аткандан ойлойт деле кезим. 5 миллионунчу атуул 2002 жылдын 27 августунда 3 килограмм 450 грамм салмакта төрөлгөн. Мен кечкисин төрөдүм, 8ден 5 мүнөт өткөндө. 8,5 айтышты мага, сенин балаң 5 миллиончу болду депчи. Анда да өзүмдү мындай эме кылган жокмун да, аман эсен төрөп алсам эле болду деп жаткам да. Бул бешиктин тынчтык төрөлгөндө берилген президенттен 5 миллион деген жазуусу бар. Тынчтыкбек үй бүлөдөгү тун уул. Анын атын мамлекетте тынчтык болсун деген ниетте ошол кездеги президент өзү койгон. Тынчтык кандай гана кырдаал болбосун ыкчам чечим кабыл алганды жактырат. Маселен, келечекте кайсы кесипке ээ болуп, ким болорун азыртадан эле чечип койгон. Мен мектептен география сабагын аябай жакшылап окуйм, бирок өзүм юрист болгум келет. Апам болсо мени тиги медик терапевт болум каалайт. Анткени анын кичинекейинде кыялы болчу. Үй бүлө куту болгон эне тигүүчүлүк кызматта иштеп, эки баласына татыктуу тарбия берүүнүн аракетин көрүп келет. Ал эми өлкөнүн 4 миллионунчу жараны 1985 жылдын 27 майында Ош облусунун Кара Суу районундагы төрөт үйүндө жарыкка келген. Бактылуу каармандардын катарын Сабай айылынын тургундары Кайыпов Таштан менен Солтоева Турдукандын үй бүлөдөгү 3-чү баласы толуктаган. Тилекке каршы каарманыбыз Каныкей Кайыпова тууралуу маалымат биле алган жокпуз. Учурунда ал тууралуу гезиттер гана жазганы болбосо, мамлекет тарабынан анчейин көңүл бурулбаганы белгилүү болду. Альбина Сулайманова, Нуркамил Асанов, Коомдук 1 канал.